Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги үстүбүздөгү жылга 232 000 гектар аянтты сугат суу менен камсыздайт. Жазгы ным топтоо иштери март айында башталган. Азыркы тапта Орто Токой, Киров суу сактагычтарында суу топтоо иштери жүрүүдө. Бир айда эле 100 000 гектарга жетчү суу чогулган. Тагыраагы белгиленген пландын 76% аткарылган. 2021 жылы айрым дыйкандарыбыз максат кылган түшүмдөрүн ала алышкан эмес. Буга кургакчылык, сугат суунун тартыштыгы себеп болгон. Анан дагы ирригациянын начарлыгы суу керектөөчүлөрдү кошумча түйшүккө салганы белгилүү. Бул жылы мамлекет ирригациялык тутумдарды оңдоп түзөөгө олуттуу киришти. Ага өлкө бюджетинен 1 миллиард 100 миллион сом каралды. Үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында алгач 500 миллиону бөлүнгөн. Бул каражат даярдоо иштерине, тендер өткөрүүгө жана күйүүчү май сатып алууга жумшалган. Каналдарды ремонт иштери азыр 90% аткарылды. Каналдардын механикалык тазалоо жумуштары 90% аткарылды. Жанакы каналдардын ичинде биздин курулмалар бар, гидротехник сооружениялар, алар 91% аткарылды. Бул эмне дейт? Ремонт өткөрүлгөндө биз жанакы фильтрация суусу азаят. Ошон үчүн биз суу пайдалануучуларга сууну план боюнча жетишкенге аракет кылабыз. Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин карамагында 5700 чакырым ирригациялык канал бар. Анын 4000 чакырымы тазаланып бүттү. Дагы 3000дейинде гидротехникалык курулмалар жүрдү. Өлкөнүн түштүк аймагында ирригациялык жумуштар толугу менен аткарылды десем болот. Кээ бир облус райондордо бул иштер аткарылып бүтүп, каналдар сугатка толук даяр турат. Аймактагы суу сактагычтарда дагы суу жетишерлик топтолду. Ал эми түндүк облустарда жүрүп жаткан ирригациялык иштерди биз апрелдин 20-лардан чейин бүткөрөлү деп турабыз. Анткени менен суу керектөөчүлөргө суу үзгүлтүксүз берилип жатат. Бул жаатта эч кандай маселе жок. Албетте ирригация тутумун оңдоп түзөө мурдагы жылдардагыдан кыйла жогору, кыйла эффективдүү болууда. Бөлүнгөн каражаттагы болуп көрбөгөндө өлчөмдө каралды. Валерий Гутник белгилегенде ирригацияны жакшыртууда биринчиден арыктар бетондолот, жарактан чыккан лотоктор алмаштырылат. Агенттиктин карамагындагы ири каналдар тазаланат жана суу жеп кеткен аймактар жамалат. Белгилей кетсек, суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин карамагынан сырткары өлкө аймагы боюнча 28 000 чакырым ички чарбалык каналдар бар. Бул жерлерде дагы кадимки ирригация иштери кызуу жүрүүдө. Басымдуусун жергиликтүү тургундар ашар жолу менен бүткөрүшүүдө. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.